Бардыңыздарга ысык салам. Мен быйылкы жылдын жалпы республикалык тестирлөө боюнча эң жогорку 232 упайга ээ болгон Ысыккөл Карасаев атындагы Сапат лицейинин окуучусу Нургазиев Жайдардын апасы болом. Атым Кыял. Ушул тесттин жыйынтыгы бизди абдан чоң кубандырды. Мен агай эжейлерине ушул Сапатта эмгектенген, жан дили менен берилип иштеген агай эжекейлерге баарына таазим этип ыраазычылык билдирем. Сиздерге чоң рахмат. Ушул силердин эмгегиңер үчүн балабыз ушундай чоң ийгиликти көрсөтүп атат. Өзү талыкпай эмгектенип, силердин дагы эмгегиңерди актап, ушинтип жакшы жыйынтыкка алып келип болуп турат. Баардык туугандарыбыз, жакын адамдарыбыз кечээден бери куттуктап, жакшынакай коло тилектерин, баталарын берип, биз менен байланышып атат. Баарыбыз сүйүнүп атабыз, чоң кубанычтабыз. Чоң рахмат сиздерге, таазим кылабыз. Ушул лицейге тапшырып атканда тест менен 75 балл жеңилдик льготаны алып, балам ошол жетишкендиги ошол болчу ал кезде. Ошон үчүн дагы чоң ыраазычылык билдиребиз, себеби такыр бизди кыйнабай чоң ийгиликтерге жетишти деп ойлойм. Анан эми мына республика боюнча 1-орунду алып, эми Гонконгко 18 000 контракты $18,000 турган окууга бизге бир дагы сом төлөтпөй өзү окуганы жатат. Анысы аз келгенсип, андан тышкары ай сайын $500 стипендия ала турган болду. Ал үчүн дагы баламдын эмгеги чоң болду. Күнү түнү талыкпай эмгектенип ушул жыйынтыкка алып келип отурат. Андан тышкары ушул эл аралык окуу мекемесинин башчысы, жетекчиси Орхан Инандыны мен Кыргыз Республиканын бийликте турган адамдардан суранат элем. Ушул адамды табылышына жардам беришиңерди ата энелердин атынан көптөн көп өтүнөт элем. Чоң рахмат.